Акылардын эң чоң акылардан бирөөсү амр бил маруф нахи анил мункар тугандар. Амр бил маруф нахи анил мункар. Эмне деген сөз амр бил маруф нахи анил мункар? Жакшылыкты өңдөш керексиң, жамандыктан тыйыш керексиң. Өзүң 5 вакыт намаз окусаң, өзүң орозо кармасаң, өзүң мечитке келсең, кошунам ара эмне болсо болсун. Бул алкаш, бары бир оңолбойт, болбойт андай туган. Күндө барып турбак айтыш керексиң. Оңолой, кел, мечитке барайлы, кел, жакшы адам болойлу, кел, моуну кылба, мындай кылалы, кел мен менен кошо дарат ал. Мен кошо намаз окул. Бүгүн кел шамды кошо окуйлу. Тигиндей мындай. Дайыма жакшылыкка өңдөш керексиң. Бул сенин милдетиң. Өзүңдүн кошунаңды таштап туруп, тетиги айылга барып туруп дават кылганың бул туура эмес. Шариатта. Биринчи өзүңдүн кошунаңдан башташ керексиң. Бул кошуналык акысы. Тияка барганың өзүнчө сооп тигине болуп эсептеле берет. Бирок сен кошунан акысын ошол жерде жеген болуп эсептелесиң. Кошунабызга дават кылбайбыз дагы. Бул психологиялык фактор. Тааныган адамдарга дават кылыш өтө оор, тааныбагандарга оңой эле. Себеби тааныган сени билет да сен кандай экениң. Мурун кандай болгон, тигине мындай деген. Кече кошо бир бөтөлкө жарып жүргөндө азыр чыгып туруп кел десең айтат да койчу эми кече эле экөөбүз ичип жүрбөдүкпү деп айтат да ошонун уялганынан улам баргысы келбейт. Бирок анын акысы түшүнүп атасыңбы? Ошол кошунанын акысы болуп атат. Сен ошол акысын барып туруп аткарыш керексиң. Ошол укукту толугу менен аткарыш керексиң. Ал сенин милдетиң болуп атат, анын болсо ал акысын алыш керек болуп атат. Ал сен менен мен койгон жерибиз жок. Алла Таала айтып атат. Пайгамбарыбыз айтып атат. Кошуна ошончолук чоң мааниге пайгамбарыбыз бир хадисинде айтканда, Жабраил келип ошончолук кошуна жөнүндө мага осуят кылды деп атат. Кеңеш берди, айтты, буйрук берди. Мен ойлодум, анда кошунага мураскар болот окшойт деп ойлодум дейт пайгамбар. Кимге ким мураскар болот? Бала атага мураскар болот. Бирок ошончолук кошунанын акысы жөнүндө Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызды кайталады. Аягында айтты, кошунага эмне болот экен? Мураскор болот экен деп ойлоп калдым дейт пайгамбарыбыз. Бул маани жаттан өтө чоң нерсе.